Талас шаарындагы жаңы жылдык балатынын бийиктиги 15 метр. Талас шаардык мэриясынын көзөмөлү алдында жасалгалоо иштери аяктап, жарыктары жандырылды. Быйылкы балатынын жасалгасы өзгөчө кичинекей балдар кыздардын көңүлүн бурду. Ёлка сонункен, светлый, радужный, цветка чётак. Кимдер менен келдиңер? Папам, байкем, апчем, аянапчем, жандырыстан сан менен. Жаңы жылдык балатыны жандыруу аземине шаар тургундары жана коноктору катышты. Алар үчүн шаардын маданият бөлүмү даярдык көргөн. Балатыны көргөнү келгендер сүрөткө түшүп көңүл ачышты. Быйыл жакшы, былтыркыга караганда бир аз айырмачылык бар аябай эле. Балдарымды алып келдим, атайын балдардын кызыкчылыгы үчүн ушуларды бардыгыңарды келе жаткан жаңы жылыңар менен куттуктайм. Талас элим бардыгыңар бар болууга, бай болууга ар дайым элибизде тынччылык болсун, молчулук болсун. Ошол жаңы жылыңыздар менен бардыгыңыздарды. Кубаныч тартуулаган самалыкка жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да катышты. Облус башчысынын орун басары Кыял Жанузакова облус элин келаткан жаңы жыл майрамы менен куттуктады. Мына бүгүн Талас облусунун Талас шаарындагы башкы балатыны жандырып жатып, ар бирибиз баягы ичибизден болобу балалык кезибизге келип, жакшы ой тилектердин баарын баягы ичибизден болбосо да сыртыбыздан айтып, бирибизге жакшы ой тилектерибизди айтып атабыз. 2022 жыл баарыбыз үчүн жаман жылдардан болгон жок. Албетте кайгылуу окуялар болуп кетти, бирок ошого карабастан жакшы тилек жарымырыз дейт. Элибиздин жакшы ой тилектерин баары ишке ашсын. Жаңы жыл жакшылыктын, ийгиликтин, облусубуз үчүн өнүгүүнүн, өсүүнүн жылы болсун. Балаты шаар бийлиги тарабынан облус калкына жана конокторуна жаңы жылдык маанай тартылуу максатында орнотулуп жасалгаланды. Андыктан Талас шаардык мэриясы балатыга жана андагы илинген оюнчуктарга аяр мамиле жасоого чакырат. Бул балаты буйруса жалпы эл үчүн, Талас шаары, Талас облусу элин үчүн баарыңыздарга ачык келип, маанайыңыздарды ачып кетсеңиздер болот. Буйруса бул январдын орто ченине чейин күйүп турат. Башкы максатыбыз ушу жаңы жылдык шаанини элибизге, Талас элисине, Талас жергесине тартуулоо. Элдерди тартипке чакырып кетет элек, аман эсен жаңы жылыбызды тосо алайлык, бөөдө кырсыктан алыс болойлук. Кирип келе жаткан коен жылы буйруктуу жыл болсун, элиме бакубат болсун, ден соолук болсун. Талас шаардык мэриясы быйыл шаар аймагына өзгөчө кооздукту тартуулоону колго алды. Нуржанов аллеясындагы залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун айкелинин аймагын кооздоп, түнкү жарыктарды жана чакан балатыларды орнотту. Ошондой эле айкелдин алдына келаткан жылдын символу катары коёндорду жайгаштырган. Мындай кооздукка облус тургундары кубанып, сүрөткө түшүп көңүлдөрүн көтөрүшүүдө. Быйылкы шаардын көрүнүшү жакшы. Жылдагыдан өтө эле жакшы экен. Энди баратып терге ёлканы да көрөбүз. Мына не беремде ошо шаардын көркүнө эметип жаңы жылга карата бир өзүбүзчө бир семейный эстелик майрам болсун деп чыкканбыз. Келе аткан 23-чү жылыбыз ак жолдо жыл болсун, мамлекетибизде өнүгүү болсун, бала бакарабыз менен аман бололу, кыргыз өнө берели. Белгилей кетсек, аталган кооздуктарга жана жаңы жылдык балатыга мэриянын тийиштүү кызматкерлери тарабынан көзөмөл жасалууда. Алар тартип жана тазалыкты сактоону эскертишет. Нурсултан Курманбеков, Талас шаары.